Азыр биздин жаштарыбызга акылды кимдер үйрөтөт? Байкап атасыздарбы? Телефонду ачып карасаңыздар, 5-те төрөп койгон аялга турмушка чыга эле кыздар туушты үйрөтөт азырчы. Мынакей көрсөтөлүп атабыз. Биз жашап аткан заман ушундай болуп атат туугандар. Аллахтын майрамынан пайдаланып туруп, мусулмандарга каршы иш кылат. Бирок мусулман эле. Биринчиси малчылар, малчы дыйкан, малчы алып сатарлар. Мына биздин карындаштарыбыз айтабызбы? Түнү кийип жата турган көйнөгүн көчөгө кийип чыгып алган, бирок биз айтып атабыз, шариаттын негизине жетпей атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, бул Абу Хурайра радиаллаху анху айтқан хадис, бул дагы сахих хадис. Саяти алан наси санаватун хадаат деген. Адамдарга ушундай бир алдоочу күндөр келет. Жалган дүйнө дейт го. Жалган эмес, чын жашап атабыз бул дүйнөдө. Бирок адамдар бузулганда бул дүйнөдөгү адамдардын бардыгы алдоочу көрүнөт, октомой көрүнөт. Мына октомой күндө жашап атабыз. Дагы бир моюн коюп коелубу? Жана айттык го, бирөөгө бир нерсени берип алып туруп ишенбейт. Түшүнөтсүздарбы? Камераны коюп, бир нерсени коюп, текшерүүнү коюп, бир нерсени коюп, баягы сөздү уста салып коям эле аркасынан туруп эле, өзү негизи мындай болуш керек эле. Сен бул ишти билесиң, ишти кыла бер деп сиз башка иш кылышыңыз керек эле, туура? Бирок карабасаң кубайт да деген сөз бар го. Адамдар ам ушундай да деген. Ушундай алдоочу заманда жашап атабыз. Ким эмне иш кылбасын? Те директордон баштап, те ишчи, кароочудан баштап бардык алдоочу заман. Ушундай заман келет. Башчы, башкарма бул дагы жейт, бул дагы кыянат кылат, өзүнүн чөнтөгүнө кетет. Кароол дагы бир жагын урдайт. Ишчи дагы карап турбасаң, жатып алат, иштебей койот. Ушундай заман келет. Бул не кыяматтын белгилери. Ушул учурларда кимдер болуп калат? Бардык алдоочу замандарда бар түшүнүксүз. Катардагы ишчи дагы, башчы дагы биз билбеген адамдар турат. Ошондо юсаддаку фихал кадиб. Ошол учурда жалганчы адам эң чынчыл адам болуп аталып калат элдин арасында. Жана ошондо юкадибу фиха садик. Жана ошондой эле чын адамдар жалганчы болот. Тетирси, түшүнөсүздарбы? Жалганчы адам чын эсептелинет, чын адам жалганчы эсептелинет. Бизде илгертен сөз бар го. Чоң не деп коет? Аскерлер өткөн жерде, илгерки аскерлер, иттин изи менен аттын изи бир болуп калат. Азыр түшүнүк менен айтайлы. Асфальты жок, асфальттар болуп атат го, өткөндөрү чаң болуп атты го көпчүлөр. Азыр алхамдулилла. Ошондо машиналардын изи турат го. Ошондо грузовой машинанын изи менен кичинекей машинанын изи, арабанын изи бирдей болот, туура? Же айырма элесиңерби? Ушул маани эткен. Ал илгеркиге кайтабыз. Иттин изи менен аттын изи бир болот. Ол деген кайсынысы болуп атат? Ишти кылган адамдар менен жөн эле эришип жүргөн адамдардын изи бирдей эле болот. Азыр мол айткан хадистин мааниси ушундай. Ушул алдамчы заман болгон учурда кыяматка жакын ишти жүргүзгөн адам менен жөн эле эрчиген адамдын аты бирдей эле аталат. Эл же билет, же билбей турган болуп калат. Түшүнүп атасыздарбы? Ушундай бир заман болуп калат. Арабага жүк болгонан эле бир аталат. Арабаны тарткан адам деле бир аталар. Тескерисинче арабаны тарткан адамдар жүк болду деген ат менен болот. Арабада жүк болгон адамдар бул араба тартуучу да дейт. Ким көп сүйлөсө ошонука эп боло турган заман болот. Ю'таману фихал хаин. Бул учурда кыянат кылган адам, бул аманаткөй деп аталат. Ва юхаввану фихал амин. Аманаткөй адамды бул кыянатчы, бул жейт деген ат менен аталат. Ва янтику фихар руайбида. Ошондо эң түгөнгөн адамдар сүйлөп калат элгечи. Эң түгөнгөн адамдар сүйлөйт дегенге азыр биздин жаштарыбызга акылды кимдер үйрөтөт? Байкап атасыздарбы? Телефонду ачып карасаңыздар, көзүңөр билесиздер, көп мындай соцсеттер менен көп деле мындай иши жок болгондор дагы бир сыра бир карап коелу. Кимдерге акыл үйрөтөт? Такыр жашоодо эч кандай тууралыкты таба электер чыгып акыл үйрөтөт. Түшүнүктүү кылган айтканда, 5-те төрөп койгон аялга турмушка чыга эле кыздар туушты үйрөтөт азырчы. Түшүнөсүздарбы?
Мындай жашасаңар болот. Бизге тиешелүү мусулмандардын аялдарына кантип жашашты? Өз укугуңду бил, мындай кыл деп туруп башкача бир түшүнүктөрүн берет, ал өзү ham билбейт өзү. Туурабы? Эл башкарган, элге чыккандар мынтип сүйлөшүш. Али кайсы нерсенин негизинде кээ бирки элге чыга турган маанилер бар, шариятыбызда бар. Кээ бирки чыга турган элге сүйлөнө турган нерселер бүгүн сүйлөнүш керек болсо, эртең сүйлөнбөш керек. Кече сүйлөнбөй турган нерсе бүгүн сүйлөнүш керек. Жолуна карап сүйлөнөт. Бирок тилекке каршы тормозу жоктор сүйлөп атат. Оң келди кылып туурабы? Бирок ошого ээрчип атат эл. Биз ошол элде жашап атабыз. Маррава Руайбида ошол түгөнгөн адамдар кимдер деп пайгамбардан сураганда ар-раджулу тафа фи амрил амма. Жалпы элдин атынан сүйлөп кое турган эч бир жашоодо орду жок адамдар. Мына биз алдыңыздар катып алып сүйлөп атабыз да. Бирок сүйлөгөндө биз эмне кылтабыз? Өмүрүбүз 5-10 жыл убактыбыз ушуга кеткен. Сиздердин алдыңыздарга сүйлөш үчүн. Ошондо дагы сүйлөгөндө дагы шарияттан кошпой, албай сүйлөш үчүн аят хадистерге такалып сүйлөйбүз. Аят хадистерге такап сүйлөгөндө ham ушул азыр керекпи же керек эмеспи деп аба ырайын карап дагы сүйлөйбүз. Анткени коомдун тынчтыгы баарыбызга керек. Туурабы? Билем деп эле сүйлөнүрбүт. Ошентип сүйлөнүп аткан учур, бирок ошол аткан маалда элди бөлүп жаратырган, олар мындай да. Азыр мүтүп коюш керек. Ал мында болуп коюш керек деп сүйлөгөндөр чекеден болду. Биз ошол заманда жашап атабыз. Бул эмне? Адамдарга ушундай заман келет да, пайгамбарыбыздын акыр заманда бизге айтып аткан осуяты. Неге сиздердин маанайыңыздарды түшүрүп майрам күндөрү кыямат жөнүндө сурап атабыз? Мынакей көрсөтөлүп атабыз. Биз жашап аткан заман ушундай болуп атат туугандар. Келиңиздер бисмилла деп айтайлы. Биз биринчи кезекте эмне кылыш керек? Дуа кылыш керек. Экинчи кезекте ким өзүнүн кол астында тили өткөндөрдүн бардыгына жеткирейли. Бардыгы башыбызга аманат болчу. Баары бирди жандырып коюп жүрбөйлү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кыямат тууралуу айткан хадистеринен могул бир хадис бар. Ла тaqumusa hatta yataqarabu zaman. Кыямат болгонго чейин акыркы убактарда убакыттын берекеси кетет. Убакыт жазылып тура берет, бирок өтө аз болот. Өтө аз. Пайгамбар айтат: "Фатакуна сана кашахр." Ал учурда жыл бир айдай болуп калат. Бир жыл бир айдай. Эски адамдарыбыз эсесеңиздер, бир жыл өтүштөн көп иштерди кылып салат элеңиздер, туурабы? Азыр бир айда өтөт. Тагыраак айтканда 365 күн бир айдай өтөт. 30 күндөй өтөт. Аш-шахру кал-жум'a, бир ай бир аптадай өтөт. Вал-жум'a кал-яум, бир апта бир күндө өтөт. Мына кечегиден жума бүгүнкү жумага бир паста өтүп кеткен. Бул пайгамбардын айтып аткан сөзү. Мен мындай өзүм эле айтып алып эле бир практикадан бир нерсени көрүп айтсам, сен оюңда деп коюштур да, туурабы? Бул пайгамбар айтып атат. Ошондой болуп атабы? Болуп атат. Якун ал-яум кас-саа, күн бир сааттай өтөт. Ва такун саа, саат ка-ворамати бин-нар. Оттун бир күйүп өчкөндөй болот. Кагаз өрттөгөндө кандай болот? Бир күйөт, жок болот го. Куд ошондой кылып өтүп кетет анда. Муну эмнеге кыяматтын белгилерин айтып атабыз? Анткени кыяматка жакын мына биздин заманыбызда болот деген бул нерсе болуп атат. Бул учурда туугандар жетише албайбыз. Жетише албайбыз, бирок баардыгыбыздын башыбызга Аллахтын аманаты жүктөлгөн. Пайгамбар келбейт, күтпөйлү. Бирок оңдоп түздө баардыгыбыздын милдетибиз. Баардыгыбыз өмүрүбүздү бөлүп шариятты окута албайбыз. Бирок шариятты окугандардан билип туруп амал кыла алабыз туугандар. Ошол азыр жай мезгили келип атат, болушунча кичинекейлерибизди окутуп калыш үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзөйлү. Мына карекелерибиз бар, карекелер сабак өтсүн, калгандары ошол жерде сабак өтүп атса карап туруп турайлы. Балдар шоктонбой туруп турсун деп, туурабы? Ошол жерге ким күчү жетишинче. Мен айта турган нерсе, коомдун өзүбүздүн оңолушубуз үчүн мүмкүн болушунча алдыга аракет кылбасак жетише албайбыз. Динди жеткириш, Алланын акыйкатын жеткириш
коомду кыямат келиштен алдын кыяматка даярдаш бир эле молдолордун иши эмес. Ар бирибиздин милдетибиз, бирок күчтүн жетишинче. Анан ушул жерде бир айтып кое турган нерсе, башка адамдар деле айтылган. Аллах Тааланын жана сөздүн башында "Омай юаддим шааирилла", ким Аллах Тааланын ушул айт күнүндөгү жа башка ибадат ачык чыгара турган майрамдарды урматтай турган болсо, бул таква жүрөктөн деп. Бирок тилекке каршы айрыкча мына Курбан айтта эки түрдүү топ, бирок андан башкалар деле сезон көрүшү мүмкүн. Өзгөчө эки топ Аллахтын майрамынан пайдаланып туруп мусулмандарга каршы иш кылат. Бирок мусулман эле. Биринчиси малчылар, малчы дыйкан, малчы алып сатарлар. Башка малда арзан болгон койлор бул күнү кымбат. Башка күн арзан болгон уйлар бул күнү кымбат. Алат да депчи. Ушул жерде пайда көрбөй койсок жакшы болот эле. Мейли ушу малга алып чыгып сатыңыздар дагы, мурун базарды азыр күндө алып сатарларга деле иш жок. Мисалы уй сата турган болмосо бирөөчү базарды 5-6та көрүп, жаттап коет дагы сенасын билет. Ошо сенаны билет, Курбан айттам ошо сенада сатып коерсуң. Турбадыңбы? Азыр базар күчтүү кетти. Мынчага сатып беребиз десе, мейли мага ушунча жетет деп туруп эле сатып койсок, баракасы ушуда болот эле. Майрамга такап туруп, койлор, малдар кымбат. Анткени мына шаарда жашайт көпчүлүк. Баары үйүндө кармай албайт дагы, сөзсүз ушу күн алынат да. Экинчиси таксистер. Ушу күнгө көтөрүп, бирок бул күндөрү таква жүрүп мурун кандай иштегенбиз ушул молдо иштеш керек. Башка кайсы нерсе болбосунчу. Бул күндөрү биз жаныбыздан акча кетиришибиз керек. Бекеринен курмандыкты союп туруп, этин муктаждарга таркат. Алар дагы майрамдасын деген. Бул күндөр кайрымдуулукка жумшалынган. Анткени бул күнү башкалар дагы майрамдасын. Сиздин колуңузда акча бар, бирок акчасы жоктор толтура да. Ошолорго сиз берсеңиз, башкалар берген болмосо муктаждар калбай калат эле да. Анан сиздер сыяктуу эле элдер бүгүнчө майрамда көңүлү тынч өтсө, ушу күнү эле көчөгө бүгүн азыр мен ишке чыкпасам, үй бүлөм ачка калат деген адам калбаш керек да. Ошон үчүн кайрымдуулук бул күнү милдеттендирилген да. Бүгүнчө иштебей коербиз. Бүгүн дем деш керек да аларчы. Неге дегенде бүгүн үйдө эт бар, май бар, макарон бар, болду. Бүгүнчө иштебейбиз депчи. Айтып өтсүн, анан иштебейбиз дей турган деңгээлге алып келишибиз керек эле. Бирок тилекке каршы ушу күнгүгө тирилик жетип турса деле кымбаттатып кошкон бул Аллах Тааланын билген аманаттарына текке кетирген болуп эсептелинет.